Ал эми ак кийим менен Иран ойнойт. Жана ошондой эле Ирандан Ырысбек кызы 7-чи Кыргызстан курамасынын негизги чабуучу күчү. Мына ышкырык жаңырып жакта Айжана бар. Ой, сонун өттү. Мединага берди. Медина тепти. Ал эми аралыкты кыскартып, Акылай Сыдыковага күйөрмандар өзгөчө мына калкоолорун берип жаткан. Азыр болсо рикошет. Азыр мына карасаңыздар, топту тепкен учурда жок, рикошет эмес, бирок кокустук албетте. Ушундай кокустук болуп кеткендиктен же болбосо, азыр кайрадан катачылык, дагы бир гол. 2 гол тең ушул Нурсулуунун. Эркин Жумушалиев туура кылды. Мына азыр Нурсулуунун берген пасы бул жерде албетте Нурсулууга бир рет кокустук кетирип алды. Катачылык деп айткандан мурда кокустук деп айтканыңыз туура болот го дейм. Дагы бир гол. 0-3-кө айланып кетти. Акылай топко чыгып бара жаткан учурда албетте атаандаштары тоскоолдук кылган. Жыйынтыгында Акылай Пайдынын пасты күткөн эмес сыяктуу. Азыр сейф. Акылай Сыдыкова топ оюнга кошулду. Дагы бир сокку алыскы бурчка. Ой, кандай сонун гол. Кооз гол албетте. Комбинациялык жүрүш киргизип койду. Тилекке каршы биздин оюнчулардан эч ким жок болуп чыкты. Аны ошол замат пайдаланды. Нурсулуу ал жакыныраак. Жана азыр сокку Акылайдын кезектеги сейфи. Марал Тор. Азыр мынакей сокку гол. Иран кезектеги голун, 5-чи голун жаратып, таяныч буту тарапка кетип калды. Кайталоодон көрөлү. Кайра пас берген учурда ушул жакынкы бурчка соккузаткан, жанагы таяныч буту тараптан өткөндүктөн. Мына экинчи тайм башталды. Кыздар курамасынын башкы машыктыруучусу азыр болсо Медина ушул жерде тоого коюп алды тосмону. Кана сокку гол. Ой, гол эмес экен. Мен коргогон ар бир спортчу мына ушул Айжандан үлгү алса болот. Десек болот. Айжан жананын тепкени. 1, 2, 3. Дагы деле бир оюнчуга аз ирандыктар. Охо, карасаңыздар. Мына Иран оюнчулар. Мына карасаңыздар, кандай идеалдуу пас. Нурсулуу каршы эпкинден бери жактап калып калды. Ал алыскы бурчту тосуп чыккан. Негизинен Нурсулуу туура эле ойноду. Далды. Бул карасаңыздар, ошол замат дагы бир гол. Иран 7-чи голун жаратты жана хет-трик жасады. Марал өздөрүнүн катылган таланттарын да көрсөтүп баштады. Мына көрдүңүздөр, бош бурчка эч кандай маселесиз Марал Торк. Алыскы бурчту бирөө карап турушу керек. Ой, кандай сокку жана тирөөчкө тийип кайтты. Топто ала албаарына түшүнгөндөн кийин ошол замат артка чуркап келип коргонууга бараткан эле. Азыр болсо гол. Рикошет орун алып кетпи. Бул жерде Акылайдын демек топту алуудагы катачылыгынан кийин орун алган сыяктуу. Же топтун көрүнүшү бир аз ыңгайсыздык жаратып калды эле. Топ ушул жакын келген учурда ойланышы керек негизинен. Мынакей гол. 9 кылган. Эч ким жок болчу. Дагы бир сокку. Жана дагы бир гол. Жыйынтыгында топ аянттын сыртында көп боло бербейт. Азыр болсо топту кайрадан Иран биздин бактыбызга. Азыр болсо тирөөчтөн кайтты. Жана Нурсулуудан кайтты. Кында өзүнчө башка бир адис отурган сыяктуу дегенче мына убакыт соңуна чыгып оюнчуларга ыраазычылык билдиребиз. Алардын дарегине эч кандай